Ош шаардык кеңешинин депутаттарына бүгүн депутаттык мандаты тапшырылды. Ага Борбордук шайлоо комиссиясынын төрагасы Туйгуналы Абдирайымов жана жергиликтүү бийликтин өкүлдөрү катышты. 4 мартта өткөн шайлоонун жыйынтыгы менен ат салышып алдыга чыккан партиялардан тандалган депутаттар шаардык кеңештин депутаттарынын курамын түзүштү. Жалпысынан партиялардан шайланган 45 депутат мандатка ээ болушту. Алардын арасынан Улуттар биримдиги 21, Кыргызстан социал-демократтар партиясы 11, Республика партиясы 8, Адилеттүү Кыргызстан 2 жана Атамекен партиялары 1 мандатка ээ болушкан. Ош шаардык кеңешинин депутаттары 4 жылдык мөөнөткө шайланышты. Коалицияны уже ишти башташат. Коалиция түзүшүп, биринчи сессиясына 1-2 күндөн кийин өткөрүшсө керек. Азыр аны жарыя кылышып, биринчи сессияда төрага шайланат, анын орун басары шайланат, анан комиссиялар шайланат. Эми биз мындан аркы биринчи кадамыбыз 3 айдан бери Ош шаарынын бюджети бекитилбей, маяналарын албай, анан ар бир тармактарда жүргүзүлчү иштер токтоп турат да. Азыр сессия чакырылды, эртең биринчилерден болуп, ошол шаардын бюджетин карашыбыз керек биринчилерден болуп. Андан кийин бардык көйгөйлөрдү көтөрүп чыгууга 4 жыл бою, 5 жыл бою бар аракетибизди жумшашыбыз керек.